Жануар мына кулуну менен өтө зор. Кулуну. Дадыл экен ана. Мына ушул жерде мына тору бээ менен кулуну менен сатылат. Мына кулуну караңыздар. Кулун совсем кетип бериптир, Дадыл. Ана сага караңыздар. Денеси менен кулуну сатууга чыгат. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 28 сентябрь 2023 жыл туугандар. Өзгөндө мына ушундай сындуу бээ чыгып атат. Кулуну дагы өтө дадыл экен. Катар көрсөтөбүз. Бээни көрүңүздөр. Бээ совсем чоң бээ экен. Азыр катар бээ боюнча маалыматын беребиз. Өтө сонун. Кулуну дагы өтө жакшы түшүптүр. Катар маалыматын беребиз. Кулун 2 айлык болду экен. 2 айлык кулун экен. Кулун эркекпи? Эркек кулун экен. 2 айлык болду дейт. Канча жаш кулун ака? 3-чү баласы. 3-чү баласы. 3-чү кулун экен. Бээ дагы совсем чоң экен. Ака бээдин бою канча чыгып калат? Боюн өлчөбөдүм. Өлчөбөдүңүз? Породасычы? Породасы таза карабайыр. Таза карабайыр дейт мына. Бою 1.60-тан жогору да кара. 1.60-тан жогору чыгып калат экен бирок мына. Өлмөй турат. Көкүрөктү караңыздар. Анча-мынча аттан деле чоң экен ака бирок. Жоон дагы. Багысы дадыл экен ака. Кулунун көрөлү, кулунун. Кулунун аркы бетине тосуп калып атат. Кулуну караңыздар. Турушун караңыздар. Көкүрөктө. Азыктарда, бутактардагы жоон. Негизи жакшы кулун экен, кулуну дагы. Караңыздар. Бээ дагы өтө сонун экен. Ака кулун атасы кандай? Бул өзү бээ өзүнүн пулунан машып кетти. Буну былтыр жакшы айгырга коюп, өтө жакшы айгырга. Былтырдан бери көп жебей, ушундай мындай бир жерде камалып багылып турат. Багыда турат. Ооба, мындай кеңири же дагы чуркатта көчтөбүзгө. Ушул жерде камалып турат былтырдан беричи. Курук азыкта турат экен. Кулун алабыз деп эми жакшы атка койгондон дагы пешинеги эркек тууду. Эркек тууду. Ооба, өзү бээ жоош, мындан кара. Жоош дагы. Бээ жоош. Катар көрсөтсөй, желин дагы көрсөтүп кой, иштер дагы чыгып калыптыр. Жакындап көрсөтүп коелу, желин дагы көрүңүздөр мына. Саан эмеси кандай ака? Саан эмес. Саан эмес дейт. Бирок чоң бээ экен. Аркасындардыр. Чат аягы да кеңири болгон. Жакшы бээ экен. Таза өз жылкылардан дейт. Өзү да көрүп. Кулуну бирок совсем дадыл экен туугандар. Ака буну азыр айгырдан качтуу кандай болду? Айгырга коюбодук. Коюлбады. Ооба, өзү августтун 5-и тууду она колундучу. 5-тери тууп калган. Августтун 5-и тууду. Жылда кеч калып калган деп быйыл айгырга коюбодук. Быйыл коюлбады. Эрте жазда коебуз деп быйыл коюбодук. Мына кулунду багып берсиң быйыл. Кулунду багып берсиң чоңойса, кулуну бирок өтө сонун экен. Кулунду өтө эле мактай беришке болбойт, бирок Кудай кааласа 10 000 доллардан нары боло турган аттын баласы да. Жакшы аттын балдары дең негизи. Жакшы мына. Кулу бээ өтө сонун экен туугандар мына. Экранга батпай калайын деп атат. Ака мунун акчасы канча? Акчасы 350 000 жакын элечи. 350 000? Ооба. Жакынды сүйлөшөбүз. Жакын кемит берем дейт буюрса, өзүнө да көрүп, кызыккандар. Пулун эле 350 000. Байланышасыздар. Пулун эле жакшы пул дейт. Бир аз кой берип пулун журкаганда көрөлү ака. Азынан бээни кой берип, чуркаганын көрсөтүп коебуз. Пулунду бээни чуркап эмесин көрсөтөлү. Негизи тору бээ өтө сонун. Кашкасы дагы, тайы дагы. Мынау данчакке комиссиядан токтогон, бул сатылбайт бирок быйылчы. Комиссиядан токтогон? Ооба. Быйылча сатылбайт? Жок, быйыл сатылбайт. Жалал атта комиссиядан токтогон. Жалал атта комиссиядан токтогон ат экен. Ооба. Данчак бээ. Бирок сатылбайт эт. Азыр аркы пулунду бээни көрөлү аркыны. Өтө дадыл. Ушундай жакшы кулунду бээ издеп жүргөндөр, энчиге издеп жүргөндөр болсо, экрандагы номерлерге байланышасыздар. Бүгүн биз өзгөндө сатылуучу мына ушул кулунду бээ боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар, каналга каттала этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.